Сим картаны бирөөгө берип же немеге чочун номер чалып чочундай нерсе болсо аны албаш керек. Андайлар көп болуп атат азыр, алданган ыйлагандар бар. Бир жолу бир эже чалганда мындай тили бурулуп калгандан бир нерсе сурагандан жок деп койгом да, адашып чалып алдым депчи. Ошодон чалганбыз. Күйөөбаста жок анда бакы деп десем, резко өчүрүп салганда, анан кайра чалып атпай ушинтип кайра эме больницага түшүп калды депчи. Мошенниктер экен депчи. Алдамчылар чалып, элди ишендирип, акчасынан куруу жалак калтырган учурлар аз эмес. Телефон аркылуу байланышка чыгып, түрдүү шылтоолор менен банктан акча чыгарткан кылмышкерлерге каршы мыйзам күчөтүлдү. Жаңы тартипке ылайык адам өзүнүн банктык реквизиттерин, сим картасын же мобилдик банкингин башка бирөөгө берген учурда жоопкерчиликке тартылат. Бизден жакынкы арада эле ушул президентибиз Садыр Нуркожоевичтин атайын мыйзамы кабыл алынды. Анда ошол өздөрүнүн сим карталарын, эсептик банктык карточкаларын үчүнчү жакка берүү же ошондой алдоо жолдоруна кабылса, жарандар бизге Нарын облустук ички иштер башкармага келип, арыз жазып кайрылса болот. Нарын облусунда жыл башынан бери ондой жаран шылбундардын торуна түшүп милицияга кайрылган. Бул кибер алдамчылыктын аймакта да күч алып бара жатканынан кабар берет. Адистердин пикиринде, банк картасынын номерин, сим картасын, пин кодун, мобилдик банкке кирүү сыр сөзүн эч качан башка бирөөгө айтууга жана жөнөтүүгө болбойт. Электрондук капчык аркылуу элдерди алдап акчаларын алып кетип атат. Ошого байланыштуу урматтуу президентибиздин буйругу чыккан. Ошол буйрукка ылайык ар бир адам сим карта сатып алып атканда өзүнүн атына эле катташ керек. Анан ал мыйзамга ылайык, эгер сиз сим картаны алып өзүңүздүн атыңызга каттап, сиз баарын билесиз. Анан башка бирөөгө жаман иш, кылмыш ишине барчу болсо ал сим карта, сиз жоопко тартыласыз да. Бул эми мыйзамда бир нече биренелер бар. Ар бир бирене өзүнүн баягы кылмыштын ордулугуна байланыштуу ошончо жаза алат да. Биздин эл кыргыздар өзлөрүнүн банк карталарынын атайын берилген пин коддорун так сактабай, жашыруун кармабай, бирөөлөргө билдирип, алдырып коюп жүргөн учурлар бар. Бирөөлөргө карталарын кошоп, пин коду менен берет, менин акчамды кошо ала келчи деп, үй бүлө мүчөлөрүнө берет. Ушунун баардыгы тең эле ошо картадагы акчалардын коопсуздугуна шек келтирет да. Эң негизги картада акчанын коопсуздугун сактоо, бул пин коддорду эч кимге айтпоо, бербөө. Жаңы мыйзамга ылайык жаран өзүнүн банктык эсебин, сим картасын мобилдик банкингден башка бирөөгө берүү менен кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Алдамчылык менен күрөшүү мыйзамды сыйлоо жана жеке маалыматты коргоодон башталат. Наргиза Жумадил кызы, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.